Ош шаарында 2 деңгээлдүү жол өтмөгүнүн курулуш иштери башталды. Бул ири долбоордун курулушуна старт берилген. Баасы 269 миллион сомдук 2 деңгээлдүү өтмөктүн курулушу башталды. Өтмөк Ош-Бишкек унаа жолундагы Ош шаарынын астанасына кире беришине Кыргыз көчү аркасына орнотулат. Мында тиешелүү кызматтарга өздөрүнө тиешелүү болгон жумуштарды ыкчам өткөрүп берүү, эки нөмөт менен жумушту уюштуруу, мыйзамсыз курулуштарды иретке келтирүү боюнча тапшырмалар берилди. Буга чейин шаардык архитектура тарабынан жолго чыгып кеткен же курулушка тоскоолдук жараткан соода түйүндөрүн иретке келтирүү, алып салуу боюнча ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Мына Ош шаарынын негизги жолдордун бири, негизги шаарга кире бериштин бири бул артериялык жол деп эсептелет. Бул жерде ушул биздин жолдордун негизги ушул жол менен ушул башка областтарга, башка райондорго да кирип кетет шаардын ичи менен. Бирок бизде көптөн бери көйгөйлөр жаралып, ушул жерде тыгындар пайда болуп, анын себептеринин бири бул жерде Өзгөндөн, Алайдан, Бишкектен келген, башка райондордон келген негизги ушул жол менен кирип туруп, анан ушул жол менен кайра башка жерлерге кетет. Анан Шакирова менен тиги Масалиеванын ортосундагы бир 150 метр аралыгында 2 светофор пайда болуп, мурунтан бери, илгертен бери. Ошол 2 светофордо тыгындар пайда болуп, бул жерде эч кандай бир мындай шарттар түзүлбөй калып, бүгүнкү күндө биз ошол маселени чечүү максатында 2 деңгээлдүү өтмөк жолду куруп жатабыз. Долбоордун биринчи этабын ишке ашыруунун алкагында Моноев көчөсүндө унаа тыгынынын пайда болушунун алдын алуу максатында жол толук жабылбайт. Ош шаарындагы Турсунбаева көчөсү 19 метрге чейин кеңейтилет. Аталган көчөнү кеңейтүү менен жол тыгындарынын алдын алуу жана ошондой эле аларды жоюу каралган. Аны менен катар Ош-Бишкек автоунаа жолунун Т формасындагы айманпа Ош шаарына кирүүчү кошумча жолдун ачылышы менен унаалардын каттамы да көбөйөт. Андыктан ага чейин жолду кеңейтүү иштерин бүткөрүү каралган. Жалпы мына жол тыгындарын жоюу максатында биз жана белгилеп кеткендей мына Моноева көчөсүндө 2 деңгээлдүү жолдун артынан эле ушул Турсунбаева көчөсүндө биз баштап атабыз. Бул негизги себептердин бири бизде мына Бишкектен келе аткан 222 километрден жана Т деп өзүбүздүн элдин арасында айтылган сөзүнчө Т жолу ачылып, ошол Т жолу менен биздин Ош шаарына түз кирип бараткан жолдун уландысы ушул Турсунбаева көчөсү болот. Турсунбаева көчөсү буга чейин мына азыр өзүңүздөр эле көрүп атасыздар, мына тыгындар пайда болуп, күнү болбой, түнү болбой ушундай тыгындар биз өзүбүздүн көз ирмебизде турат. Бул жерде эски мен жалпы маалымат берип кетейин, урматтуу шаардын тургундары, эски өзүнүн жолу абалы аябай начарлап кеткен. Бул жерде мына биздин 2 айдан бери шаардын башка службалары, башка мына мекеме ишканалары толук кандуу иштерди алып барып, бул жерде мына жолду кеңейтүү максатында көп бул жерде мына ишкерлер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, кеңейтүү максатында өздөрүнүн жерлерин кыскартып берип, ушул жол үчүн деп аябай жакшы бир өздөрүнүн дагы бир салымын кошт деп мен айтып белгилеп кетишим керек. Мына бул жерде могул ишканалар дагы 2 метр, 3 метр жылганга даяр. Могул жерде дагы мына сол тарапта дагы ошол 2 метр, 3 метр уже жылышты, жашоочулар да жылды, башка ишканалар да жылып, жолдун Турсунбаева көчөсүнүн кеңдиги азыркы күндө мына 8 же 7 метр болсо, кийин мына 19 метрге чейин кеңейет. Анын ичинен 14 метр ушу жол жүрүү, машина жүрүүчү жол болуп, жана ирригация менен тротуарларга дагы 1,5 метрден кошулат. Жолдун узундугу 850 метрди түзүп, тротуар жана ирригациялык тармактарды кошкондо 19 метрге чейин кеңейтүү каралган. Буга чейин аталган жол тилкедеги мыйзамсыз жана өз алдынча чыгып кеткен курулуштар жана соода түйүндөр ээлеринин макулдугу менен бузулуп алым салынган. Эми ирригациялык тутумдар жылдырылып, жол кеңейтилип, асфальт төшөө иштери жүрөт. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.